Ошто бильярдкана ушундай абалда күйүп кетти. Ош шаарында болгон ири өрт толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Министрликке Ош шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан имараттан өрт чыкканы тууралуу маалымат түшкөн. Өрт 9:29 чектөөгө алынган. Учурда өрт толугу менен өчүрүлдү жана өрттөн жабыркагандар жок. Өрттү өчүрүүгө жалпы 5 бөлүм, 1 автошаты, өрт өчүрүү штаб, ыкчам топ жана ИИМ тез жардам кызматкерлери тартылган. Ассалам алейкум туугандар. Бул Ош базар биякта ким көзөмөлдөйт өзү. Келип карап койсоңор боло. Карагачы беспредел биякчы. Мына. Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнер согушкерлер тобун жана орус аскерлерин Бахмутта алышы менен куттуктады. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз кызматы билдирди. Владимир Путин Вагнер десанттык отрядтарын, ошондой эле аларга керектүү колдоо жана фланганттарын жабуу менен камсыз кылган Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрүнүн бардык аскер кызматкерлерин Артемовскти бошотуу операциясынын аякташы менен куттуктайт, деп айтылат билдирүүдө. Кремль ошондой эле өзгөчөлөнгөндөрдүн бардыгына мамлекеттик сыйлыктар ыйгарыларын билдирди. Буга чейин Вагнер куралдуу тобунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин анын согушкерлери катуу салгылаш жүргөн Бахмут шаарын көзөмөлдү толук орноткондугун